Чолпон Өмүрбекова жылдын мыкты мугалими республикалык конкурсунда шаар боюнча 1-орунга ээ болду. Билим берүүнүн отличниги төш белгиси менен сыйланды. Анын айтымында кесибин сүйүп иштөө бул ийгиликке жетүүсүнө себеп болгон. Ал 10 жылдан бери англис тили мугалими болуп эмгектенет. 2015-жылы жогорку окуу жайды ийгиликтүү аяктаган соң бул тармакта эмгек тажрыйбасын баштаган. Эң башкы максаты бул албетте балдарга кандай мен билим бере алам, кантип мен балдарга жол көрсөтө алам деген болчу. Ошол билимимди, илимимди жана ошондой эле тажрыйбамды бөлүшүп коллегалар менен жана көрсөтүү болчу максаты. Самара Ордобаева 16 жылдан бери тарбиячы болуп эмгектенет. Мурда орус тилинен сабак берип келсе, кийин жаш балдар менен иштөө тармагын тандаган. Жылдын мыкты тарбиячысы аталмасында 2-орунду ээледи. Ар бир тарбиячы өзүнүн жүрөгүн балдарга арнаш керек да. Балдар сүйүш керек, ар бир балага өзүнчө мамиле кылыш керек. Анткени биз бул балдардын экинчи ата энеси болуп эсептелебиз да. Экинчи энеси болуп калабыз да. Конкурстун республикалык этабы 3 тур менен болгон. Катышуучулар тесттик сынак, кесиптик чеберчиликти көрсөтүү жана практикалык сабак өтүү боюнча бааланышты. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо азами мугалимдер күнүнө карата улуттук филармонияда өттү. Билим берүү тармагына жыл сайын көңүл бөлүнүп, мекемелер капиталдык оңдоодон өтүүдө. Бишкек шаарында акыркы 3 жылда 9 мектеп, 15 кошумча корпус жана 23 балабакча курулду. Дагы чоң көңүл бурулуп аткан маселе бул квалификацияны жогорулатуу маселеси. Бул деген бул иш-чарага биз бул жылы 25-жылы 26 миллион сомдон ашык акча каражат колдондук. Жана жаш мугалим депозитине болгон акча каражатыбыз мына бизден 300дөн ашык мугалим катышкан бул депозитке. 58 мугалимге биз 8 миллион сомдон ашык акча каражат жумшап, ушу каржы маселесин коюп атат. Белгилей кетсек, быйыл мектептер 12 жылдык билим берүүгө өткөн. Учурда ага ылайыкталган программалар этап менен ишке ашууда. Окуу китептер чыгарылып, документтер электрондошуп, мугалимдерге ноутбуктар тапшырылып жатат. Бермет Ишинкулова, Шарала Самудинов, ЛТР, Бишкек.